Ишкерлер эми кирешесин жашыра албай калат. Бул багыттагы салык боюнча пилоттук долбоор Ош менен Бишкек шаарында сыналмай болууда. Анда 50 орундан көп мейманканалар, ресторан, барлар, май коюучу жайлар пилоттук долбоорго милдеттүү түрдө катышуусу шарт. Калган ишкерлер ыктыярдуу түрдө катыша алышат. Тиешелүү токтом долбоорун экономика жана коммерция министрлиги сунуштап, коомдук талкууга чыгарды. Күн сайынкы выручканы ал системада көрүнүп турат. Кафенин өзүнүн тейлөөчүлөрүнө же болбосо ошол жакта иштегендергечи, бирок салык кызматы ошону көрбөй жатат да, азыркы күндөчү. КК мурманча көрбөй жатат. Ошон үчүн системаны интеграциялоо, негизги багыт интеграциялоо жана система аркылуу алардын күн сайынкы алган выручкасын көрүү. Пилоттук долбоор 1 жылдык мөөнөткө созулат. Анда фискалдык программалык камсыздоо системасын киргизүү пландалууда. Аталган система иш жүзүнө ашса, кирешени жашырууга дээрлик мүмкүн болбой калат дешет. Анткени программа аркылуу бардык соода жана кызмат көрсөтүүлөр тууралуу маалыматтар автоматтык түрдө онлайн режимде салык кызматына жөнөтүлүп турат. Тамактануучу жайлар бул жалпы режимде иш алып барышат да. Бирдиктүү салыкта алып барылгандар булар 6% и 4% ставкасы менен төлөнөт. Эгерде төлөм жанагы накталай болсо 6% и накталай эмес болсо 4% бирдиктүү салыгын төлөшөт. Андан сырткары булар жанагы жалданма ишкерлер үчүн дагы отчетун тапшырышат. Буга киреше салыгын жана страховой взносын төлөшөт. Буга чейин кирешесин жашырып мыйзамсыз аракеттерге барган ишкерлер аныкталган. Алсак 2023-жылы экономика министрлиги тарабынан 47 миңден ашуун ишкер текшерилип, анын 14 миңи мыйзам бузууга барган. Маселен, түнкү клубтардын биринде 211 миллион сом деп көрсөтүлгөн киреше иш жүзүндө 544 миллион сомдон ашуун каражат түшүп турганы аныкталган. Натыйжада бюджетке 77 миллион сомдон ашуун салык түшпөй калган. Бул жерде биринчиден эмне камсыз болуп атат? Биринчиден мамлекет жана салык төлөөчүнүн ортосундагы алака күчөп атат. Мамлекет реалдуу түрдө кандай деңгээлде экономикалык иш аракет жүрүп атканын көрүп туруш керек. Бул бир жагы, экинчи жагы салык төлөөчү мүмкүнчүлүк болушунча баягы прозрачность, ачык айкындуулук деген маселени камсыз кылып, ошол программа аркылуу өзүнүн жүргүзүлүп аткан иш аракетинин негизинде кандай пайда алып атат жана ошол пайданын канча пайызыны мыйзам негизинде мамлекетке төлөп атат. Мына ошол маселе чечилет. Ал эми Ош шаарында да ири кафе ресторандардын дагы саны көп. Бизнес ассоциация жыя бирикмесинин Ош шаарындагы өкүлүнүн жетекчиси Нурдин Райымкулов ишкерлер кирешесин ачык көрсөтүүгө аракет кыларын айтат. Бирок салыктык ставканын пайызы жогору болгондуктан ишкерлер натыйжалуу кирешеге чыга албай жатканын негиз келтирди. Анан бизден ишкерлерден да инициатива болуп, ушул жагынан иш алып баруу боюнча инициатива көтөрүлгөн. Апрель айында бул боюнча азыр иштер акырынан жүрүп жатат. Ош шаарындагы башка региондорго окшоштуруп 4,2%га түшүрүү боюнча. Бул салык түшсө, биздин общепит тармагында ишкерлерибиз дагы мындан дагы ачыгыраак иш алып барганга жакшы мүмкүнчүлүк болот. Ачык айкын иштөөгө ишкерлер өзлөрү кызыктар болуп калды. Акыркы бул бийликтин политика, именно налоговый политика боюнча караганда бизге ишкерлер өзүнүн ишкерлердин оозунан өзүнөн угуп атабыз. Бизде азыр 100% ачыкка иштеген бизге выгодный болот атат деген сөздөр бар да. Ошол себептен дагы жакшыртыш үчүн бул салык маселесин караса дагы эффективный болот деген ойдомун. Долбоор ийгиликтүү ишке ашса, келечекте аккредитациядан өтпөгөн программаларга тыюу салынып, фискалдык программалык камсыздоо бизнестин бардык тармагына милдеттүү түрдө киргизилери кошумчаланды. Алмагүл Эрке, Багысы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.